كفاني علم ربي من سؤالي واختي. Биз жумушта балдар 8-10 чактуудай бала чорный касса ойносок дегенбиз. 18 000 сомдон ар бирөөбүз. Кылып атканыбыз шариатка туурабы же туура эмеспи? Бул чорный касса деген Аллах алам бул шариатка туура эмес. Шариатта туура эмес, шариатка каршы келет. Эмнеге? Анткени бул карыз катары кетет да. Анан ошо карыздын аркасынан пайда көрүү катары бунун ичинде камтылган. Эмне себептен? Анткени жана чорный касса ар кимдер ар кандай ойношот дейм. Көбүнчө биз жакта чорный касса чыгарганда ай сайын деп коюшат. Анан бирөөнүн акча чыгарып беребиз дейт. Же тойдобу же ошого окшогон нерселер же жөн эле дейт. Чыгарабыз, анан ал үйүнө чакырат же кафеге чакырат, анан берип ал өзүнүн немесине колдонот, өзүнүн керектүү нерсесин алып. Анан ошону кезек менен айлантып берип турабыз дейт да. Муну карасаңыздар, мисалы ошо акча чыгарып аткан адам эмне кылып атат? Акча чыгарып атканда мен ушул акчаны чыгарып, ошонун аркасынан эмне кылып пайда көрүп атат? Ошол адам үйүнөн барып тамак ичет, пайдабы? Жана ошондой эле ошол акчаларды чогултуп бир керегине жаратып пайда көрүп алып атат. Көрдүңүздөрбү? Ислам дининде карыз бергенден кийин адам баласы анын аркасынан эч бир жакшылыкты үмүт кылбаш керек. Мисалы бирөөгө карыз берип туруп, ошол карыздын аркасынан ошол кишинин пайдаланган болсо, мен сага карыз бербедим беле, мен сага мынча берип атам, сен мага мындай кылып бер. Мага карыз берип турайын, сен мага машинаңды берип тур, мен мер жакка барып келе калайын деп. Ушундайлар пайдаланган болсо, бул сүткор болот. Процент деген угуп жүрөсүздөр, процент деген баягы сиздер ойлоп албаңыздар, жөн эле баягы акча берсең анан үстүнө акча үстөп кошуп берип процент. Процент деп ошого дагы кирет. Ким карыздын аркасынан пайдаланганы бар процент болот. Анан чорный кассада ушундай нерсе бар. Ошондуктан болбойт. Албетте, мисалы, кээ бир алымдар ошо проценттин жанагы ушул чорный кассанын эч бир тамак уюштурбай эле жөн эле чогултуп бергенине уруксат бергендер бар, бирок туурасы ал да болбойт. Эмне дегенде, ошо чогултуп бергенде деле ал пайда көрүп атат да чыгарган акчасын. Бир жолу чыгарып берди. Кийин ага чогулуп баары тең берет, ошонун аркасынан бирдеме сатып пайдаланып калат. Ошондуктан жакшылыкты, урматтуу мусулмандар, анан чорный касса, анан ража, мажа деп эле жөн эле кылалы. Бирөөгө жардам бергиң келип атабы? Унчукпай бер. Жардам катары берип атсаң, анан аркынан бир нерсени үмүт кылба. Мисалы, бирөөнүн тоюна 5000 сом алып барып алып, анан үмүт кылба, менин тоюма да 5 кыз алып келсе экен, же андан көп алып келсин деп. Бердиңби, унут ошол нерсени. Анан кийин бербей койсо барып, мен сага 5000 сом алып бардым элем, сен мага бербей койдуң да таарынып. Демек ал берген немесин, акчасынын карызын ал милдет кылып атат. Ошо тойдо дагы көп адамдар ушундай кылат да, ража катары колдонушат тойдочу. Анан эсептейт, ким канча алып келди, ким мынча берди, ошону кайтарып беришибиз керек. Мунун баары карыз катары кетет. Андай мамиледен алыс болуш керек адамдар. Бердиңби, унут. Мисалы, бирөөгө 5000 сом бердим, кийин ал тоюңа алып келбей калса таарынба. Балки 1000 сом алып келип калыштыктыр, балки 2000 сом. Эмнени берсе ал, бербесе унут. Ушундай мамиледе болуш керек мусулманда. Муктаж мусулманды көрдүң, бар ошого жардам бер. Мына көн көтөрүп коеюн, үйлөнгүң келип атып, үйлөнүп ал, бир нерсе сатып ал деп. Досторуң менен бар чогултуп бересиң, чогултуп бер. Бирок ошону милдет кылба, биз эми чогултук, сен да кийин чогултканда бизге кошуласың. Андай милдет кылбай эле жардам бергиле. Мына ошондо адамдын баласына чын ыхластуулук пайда болот. Анан уруш, жаман көрүү да аз болот. Жанагында чорный касса калганда кийин уруш чыгат. Мисалы, биз чорный касса калганда мен мисалы мынтип конокко чакырдым эле, мана силерди конокко мен кафеге тостум эле, көп тамак даярдагам деп бирөө милдет кылат. Бирөө чакырбай калса, сен бизди чакырбай койдуң, биздикини алып жеп алдың дейт. Же ошо жакшы тоспой койдуң дейт. Анан мен сага 5000 сом берип, чорный касса 5000ден болчу, сен ошонун 4,5 миң берип коюп эле 500 бербей жүрөсүң деп, мына ушундай уруш талаштар жаман көрүлө башталат. Мындай мамиленин эмне кереги бар? Мусулман баласы чын жүрөгүнөн чыгарып бердиңби, бүттү. Ошол муктажбы болду, ошо менен унутуш керек. Берсе берди, жардам катары ошону шарт кылбай, башка жардамга мамиле катары берген болсо берди, бербесе унутуп коюш керек. Мына ошондо чыныгы мамиле болот, жанагындай уруш талаш, анан жана сүткорлуктан кутулабыз иншалла.